Үйлөнөм дегендерге мен бир кеңеш айтат элем. Эрте үйлөнгөн да аябай жакшы экен. Ошол той дагы мен үчүн ысырап болуп калды деп кийин ойлодум. Тескерисинче үйлөнгөндөн кийин карызга батып кыйналып калат экенбиз. Үйүм жок, мисалы квартирада эле турам. Азыр машинам деле жок. Памирдеги жашоо турмуш үчүн нормалдуу эле көрүнүш. Анткени ал жактагы кыздар бул жактагы кыздарга караганда бат жетишет. Төбөлүк караш мен оюмда жок. Мен Кыргызстанга келгениме 8 жыл болуптур да. А сиз да 100 бери үйлөнүңүзбү деп? Жашап атасыңбы, эмне ажырашып кеттиңби деп. Сүйүү бир күнгө байланган эмес. Калпагыбыздын мындай бир баркын билбейбиз да, көп учурдачы. Орусча сөз риск деген бар го. Бизде анын нерсе жок да, ажырашты деген нерсечи. Көнө алышпай кыйналыштык да көбүс теңчи. Анан мен аябай сабыр кылдым да, дуа кылдым анан. Салам достор, бардыгыңыздарга. Бүгүн буйруса 14 февраль бирибиз сүйүү күнү деп белгилесек, экинчибиз бул китеп белекке берүү күнү деп белгилеп жатабыз. Ал эми бүгүнкү менин коногум, каарманым Турганбай мырза үчүн кандай күн болду экен, аны чогуу биргеликте сурайлы. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кош келдиңиздер. Алгач биздин сунушту четке какпай макул болгонуңузга чоң рахмат. Буйруса жаңылануулар көп экен. Анткени биринчи эле эт дүкөнү, экинчи мынакей улуттук калпагыбыздын дагы дүкөнүн ачып жатыпсыз. Куттуктайбыз. Рахмат. Жалпы көрүүчүлөргө кутман күнүңүздөр менен, сиздер менен кайрадан мына сиздердин эрке уулуңуздар Турганбай Памири Соло медиада жолугушуп отурганыма абдан кубанычтамын. Жаңылануулар Кудайга шүгүр болуп жатат. Мынакей бүгүн бир жөн жерден эмес, бир кыргыздын бир улуттук баалуулугун чагылдырган, кыргыз маданиятына бир кичине да болсо салым кошкум келген жерден ушундай бир этно кийим дүкөнүндөбүз. Бул Кудайым буйрса мен өзүм ачтым, ошол Памир бренд деп. Ошол өзүм тиктирип, өзүм даярдап, ушундай өзүбүздүн асманда жарык көрсөң жылдыз деп бил, ак калпак кийгендерди көрсөң кыргыз деп бил деп кыргызда жакшы сөз бар. Ошол улуттук кийимибиз, калпагыбызды баалайлы, барктайлы, этно кийимди салттуулук менен айкалыштыралы деп ошол дүкөндү ачып, мына бүгүнкү 1-маегибиз сиздер менен болуп турат. Сонун. Турганбай, эмне үчүн ошол мырзалар бир үйлөнгөндө же жамандык жакшылыкта же болбосо 5-март эле калпак кийесиздер? Бул нерсени негизи ушул нерсеге мына элдерди көндүрүп койгондо, калпак кийиш керек дегенде адам өлгөндө эле калпак кийип мындай чыгып калышат го. Ошону эле көндүрүп салышкан. Же болбосо 5-март эле калпак күнү деп мындай 5-март көчөгө чыксаң баары калпак кийип алат го. Бул жакшы нерсе, бул аябай жакшы нерсе, баары калпак кийгенчи. Саймадан супер сунуш. Кубаттуу гигабиттик жаңы муундагы Wi-Fi роутер. Секундасына 1 гигабитке чейин супер ылдамдыкты колдоо. Ар түрдүү диапазондогу 2 Wi-Fi тармагын жөндөө мүмкүнчүлүгү. Үйүңүздүн каалаган бурчунда туруктуу интернет. Жана ушуну сиз премиум 500 плюс ОТВдын супер ылдам тарифин кошууда таптакыр акысыз аласыз. Күтүүнүн кереги жок. Сайманы кош. Тойдо деле анча кийбейт, анча мынча эле бир начар калпактарды кийип алышат. Калпагыбыздын мындай бир баркын билбейбиз да көп учурдачы. Бирок карап көрө турган болсок, бул кыргыз мырзаларына күн сайын калпак кийүү бул бир эле күнгө байланган эмес. 8-март же адам өлгөндө кийиш керек деген шарт эмес. Күн сайын кийип жүрүү бул ар бир мырзалар үчүн милдеттүү деп ойлойм. Анткени бул биз кыргыздар башка өлкөгө, башка элдерге, башка улутка ушул ак калпагыбыз менен айырмаланып турабыз. Кайсы өлкөгө барбайлы калпагыбызды көрсө кыргыз экенсиң деп билет да. Ошондуктан бир күнгө байланбай күн сайын кийип жүрсөк, бул бизге бир жакшы бир көрүнүштөрдү, анан баалуулуктарды алып келет эле. Мисалы үчүн жакшылыктардан көп байкап калабыз. Бири-бирине калпак берилип атып, эң аягында калпактардын кирдеп калганын, бирок ошол калпактарды эч ким деле кийбей эле байкуш жок болот да. Арзан калпак менен нак кийизден жасалган калпактын айырмачылыктарын кантип билсе болот? Эми көпчүлүк бир туугандарыбыз муну айырмалабайт. Жанагындай Кудага бергенде же бири-бирибизге жанагындай бир башына кийгизгенде ак калпакты кийип кой деп бир жакшы ниет менен беретчи бул. Ошол ак калпакты кийип жүрсүн деп же бир. Анан бирок ал калпак кийилбейт да. Кытайский жана 100 сомдук калпак же 50 сомдук калпак ал
кийгенге дагы болбойт. Ал ошол колдон колго өткөн калпак деп эле эсептелет да. Калпактын баркын дагы, кадырын дагы ал нерсе кетирет да. Бирок тескерисинче ошол мисалы бир жакшы бир сыйлаган адамына калпак берет да, башына кийгизет. Ошондой учурда мындай бир таза кийизден жасалган, таза жүндөн жасалган калпакты бере турган болсо, ал алган адам дагы кийин дагы бир жакшылыкка барса, жакшы бир иш-чарага барса, кийип жүрө алат да ал калпактычы. Эми айырмасын айтканда бул айырмасы билинип эле турат. Адам кармаганда, кийгенде кийиз калпак, накта калпак мындай кийгенде деле башыңа жумшак отурат, мындай бир сен бир кыйналып же бир кысылбайсың, эркин отурат. Анан таза жүн экенин билиш керек да, баркташ керек. Берки калпактар өзү катуу болот, же бир жумшак болот, мындай бир айырмасы бар. Эми аны өзү үйрөнүш керек да, мындай барктап кийип жүргөндө адам калпак кийгенден кийин билет. Калпак кийген адамдар билет муну. Жакшы. Памир, мынакей бала чагыңда да дал ушул калпак кийген аталарыбызды көрүп чоңойдуңбу же Кыргызстанга келгенден кийин калпакка жакыныраак болуп баштадыңбы? Мен негизи бала чагымда мындай калпак кийген эмесмин. Себеби мен өзүм Памирде чоңойгом. 16 жашка чейин Памирде чоңоюп, ал жакта калпакты көргөнбүз. Анча мынча ошо Кыргызстандан арзан калпактар барып калат эле, бакай калпактар барып калат эле. Ошо калпактарды кийип жүргөндөрүн көргөн, бирок калпактын мындай көп маалымат билбейт элем да. Бирок кичинекей кезимдеги калпак кийген сүрөтүм бар, мен азырга чейин көрөм. Ошол кезде эле калпак кийет экенмин да. Анан негизи калпакка кызыгуум Кыргызстанга келгенде ошондой калпакты алып кийип, анан ошол калпакты эч чечпедим да. Кадимкидей ошо калпакка көнүп алдым да. Калпак жок, мындай бир башкача элестетип, бир жүрө алганым жок да. Мисалы, кышында дагы аябай суукта эле допу кийбесем, болбосо ошо калпак кийип эле көнүп алдым да. Ошондон кийин калпакка ушунчалык кызыгуум башталды. Кирдеген сайын башка калпак алып, ошо кийизден жасалган калпакка ушунчалык сүйүп, ушунчалык жакшы көрүп, баалап кийип жүрдүм. Этно багытына басым жасап атыпсыз. Анан кичинекей чагымда ошол эми анча-мынча калпактарды көрүп калгам деп калдыңыз. Азыр жакында эле барып келдиңиз, э? Ооба. Өзүңүз дагы белек катары балким калпактарыңызды алып барып бердиңиз, э? Памирдеги туугандарыңыз кандай жатыптыр ошолор боюнча? Бул жактан Кыргызстандан мен эми бир 100дей калпак алып бардым. Куру барбайын деп. Анан бир канча футболка ала бардым. Ошо калпактарды кийгиздим, бердим. Алар дагы калпакты жакшы көрүшөт, кийип жүрүшөт жайында. Бирок аякта калпак ошо жайында эле кийилбесе, кышында бир суук. Анан мен өзүм дагы мындай ак калпак кийип баргам, анан бат эле кирдеп калды аякта. Бат чаң болот экен, бирок ошого карабастан Памирде дагы кийип жүрдүм. Анан айта кетчү нерсе, мен Кыргызстанга келгениме 8 жыл болуптур да. Ошо 8 жылдын ичинде быйыл 2024-жылы жай мезгилинде ошо Памирге биринчи жолу бардым туулган жериме. Мындай айтканда 8 жыл кантип өтүп кеткенин да билбептирмин. Убакыт учкан куш дейт, ошо аябай сагынган экем. Кантип өтүп кеткенин билбей, ошо сагынуу менен, кусалык менен өзүм туулган жериме барып 3 ай жүрдүм. Анан 3 ай кантип өтүп кеткенин билген жокмун. Аябай сагынган экем, эл жер менен учурашып, айчылап, конок болуп, аябай сыйлашты. Чоңоюп өзгөрүп калыпсың деп таң калышты. Алар дагы балдар тааныбай калдым биринчи баргандачы. Мурун көрүп жүргөн, мисалы ошол мен кетип атканда төрөлгөн балдар 8 жашка чыкты да. Бул кимдин балдары деп чоңдор деле тааныбасамчы. Мисалы атам бир туугандары бар, бир тууган эжелерим, жеңелерим бар. Ошолордун үйүндөрүндө жаттым. Кадимкидей мурунку күндөрүмдү элестетип, интернет жок. Мындай тынч бир сонун 3 айды бир кадимкидей сонун өткөрүп келдим. Ал жактагы бир аз да болсо өзгөрүүлөрдү көрө алдыңбы? Анткени буга чейин да бир телеканалда маектешип калганыңызды айтып калдың эле. Ал жакта дарыкана бар, бирок дарыгер жок экен депчи. Ооба, өзгөрүүлөр мурункуга караганда бир аз өзгөрүүлөр бар экен. Биринчини айтсак, биз мурун ат менен Кыргызстанга жөнөгөндө ат менен түшүп келгенбиз. Афганистан шаарына чейин бир 3-4 күн бир ат менен жолдо жатып, мындай жетчүбүз да. Машина жолу жок болчу да. Быйыл ошо автоунаабыз менен эле түз Памирге чейин бардык да. Машина бара турган болуп калыптыр, ошол жол салыныптыр. Жөнөкөй эле жол, жанагындай асфальт эмес. Ошол өзгөрүүнү байкадым. Экинчиден антенна курулуптур. Интернет жок, бирок мындай телефон бири-бирлери менен сүйлөшөт экен. Кыргызстанга чалып сүйлөшүп аттым бирдик-чүктөп. Анан үчүнчүдөн ошо поликлиника курулуптур. Бир поликлиника бар экен. Ошо клиника ал жерде эми ошол дары-дармек бир аз бар экен. Ошо дарыларды билген эле анча-мынча кичинекей эле бир дарыгерлер бар экен, бирок чоң дарыгер жок экен. Ошого жакшы заманбап курулган жана клиникачы.
Бирок ага дагы дарыгерлер жок экен. Ошол нерселерди байкадым. Эми жашоо турмуш өздөрүнүн айтышы боюнча аябай жакшы, мурункуга караганда аябай өөнүктүү. Биз аштыкташып, жанагындай азык-түлүгүбүздү ат жан барып бир жумалап жол жүрүп алып келбей калдык. Азыр эшигибиздин түбүнө чейин машина менен соодагерлер алып келет. Бул жолу жакшы. Мына Талибан бийлиги келип ар бир жаш жигиттерди мындай аскер алып, ошол өздөрүнүн жеринде эле мындай чек арачы кылып айлык берип атат. Машина алгандар бар экен, мындай жеңил болуп калды, антенна чыкты деп өздөрүнүн айтышы боюнча айтты, бирок эми ал нерселер мага мындай эле көрүндү. Бирок дагы деле жетишпегендик бар экен, дагы деле ооругандар, кыйналгандар бар экен. Менин көз карашым боюнча биякта жашаганым үчүнбү дагы деле өнүгө элек экен деп билдим да. Мындай кайрадан эгерде Турганбай бул жака келип кал десе, кандай кыласыз? Кал десе, бирок мындай түбөлүк караш мен оюмда жок, кыйыныраак. Эми биякта көбүрөөк иш кылганга, көбүрөөк бир аларга жардам бергенге бул жакта мүмкүнчүлүк бар. Эми ал жакта барып 1 жыл, 2 жыл, же 1 ай, 2 ай, 3 ай, 9 ай кал десе, калып кала беребиз. Айырмасы жок бизге. Мен ушул Памирлик туугандар жөнүндө укканда, жана кыздарын эрте турмушка бергендиги аябай мага таң калыштуу нерсе болгон да. Ал нерсе азыр деле барбы? Же бир аз да болсо басаңдап? Азыр ал нерсе жок. Негизи ал интернет соц тармактардан негизи ошентип берилген. Бирок андай нерсе аябай эле бир 10 жыл мурун ошондой болгон да. Биздин келгенибизге 8 жыл болду, андан мурун болгон да. Азыр андай нерселер жок. Азыр кыздар быйыл бир 7-8 тойго катыштым мен. Ошол тойдо 20 жашка чыккан, 20 эң улуусу 22 жашка чыккан кыз турмушка чыкты да. 18 жаштан өйдө берилип атат. Бирок бизде 16 жаштан деле берилет. 16 жаш деле биздин жашоочулар үчүн, Памирдеги жашоо турмуш үчүн нормалдуу эле көрүнүш. Анткени ал жактагы кыздар бул жактагы кыздарга караганда бат жетишет, жашоо турмушка бат көнүшөт. Эми билим болбогондон кийин, мектеп, университет болбогондон кийин алардын турмуш куруш керек да, башка иш болбогондон кийинчи. Ошо 16 жаштан өйдө азыр беришет экен. Андай эрте 13 жаш, 10 жаш деген андай нерселер жок экен. Балдар деле ошондой. Калыңдын жана 100 кой дейт, бирок ошол нерсеси туура. Эми ар бир кыргызга колунда жогуна ал нерсе талап кылынбайт. Бирок эреже катары 100 кой деп берилген. Колунда бар болсо, ошо 100 койду бериш керек ар бир кызга. Сиз да 100 кой берип үйлөнүңүзбү деп? Жок, мен бир айфонум бар болчу, ошону сатып алмашкан дебейсиз. Жубайыңыз дагы ошол жака барууну кыялданабы? Мисалы ошол эми барып саякат кылгым келет дейт. Быйыл өзүм эле атам менен барып келдим. Эми жол татаал болду, мен кыйналып кеттим. Кайтканда бир аз оорудум. Жаш бала менен бир аз барыш кыйыныраак экенчи. Бир жумалап жол жүрдүк. Барыш бир жума, келиш бир жумада. Эс алып баскандачы. 2 жумада ошо барып келесиң да Памирге. Анан биз 3 ай жүрдүк. Ошондой. Демек жубайыңыз саякаттоо иретинде барып келгиси келет. Саякаттоо иретинде барып келгиси келет. Жакшы. Мисалы үчүн ал жактан азыр туугандарыңыздар азыр деле бар да. Ооба, бар. 2000ге жакын кыргыз бар, 300дөй түтүн бар. Аларга кандай жардам көрсөтүп атасыз? Эми менин билишим боюнча бул жактагы дагы Памирлик туугандарга жардам берип келесиз, Ооба. Ош чергесиндегилерге. Негизи колдон келген көбүнчө бул жака кылам. Анткени биякта алайда Памирлик кыргыздар бар. Ошол фонддор болобу, же кайрымдуулук кылам деген туугандар мени таанышат, көбүнчө мага кайрылышат, мен ошолор сунуштап, анча-мынча каражат болобу, азык-түлүк болобу, кийим-кече болобу, колумдан келген жардамды көрсөтүп келем. Эми ал жактагыларга көбүнчө эле жардам ошо жана дарыгер барса дейт, мектепке бар экен, мугалимдер жок экен, мугалим барса, Кыргызстандан мугалим келип, Кыргызстандан дарыгер келип, кыргыз тилинде бизге айтса, өз эне тилибизде түшүндүрүп берсе, көбүнчө аялдар түшүнбөйт, мисалы фарс тилинчи, ооган дарыгерлери фарс тилинде өз эне тилибизде бизге түшүндүрүп, өздөрү дарылап, бизди көрсөтүп, жакшы бир карап берселер деген бир сунуштары, немелерин айтышты да. Эми бул жактан билбейм, эми барып ошол нерселерди эми акырындап иш баштап атабыз. Акырындап ошол негизде балким көчүрүп келе албасак дагы ошол бул жактан бир экспедиция түзүп, ошол жакка ошондой бир жыл алмаша турган кылып, дарыгерлерди сүйлөшүп, мамлекеттик бир деңгээлде жардам көрсөтсө болот. Негизинен көчүрүп келебиз дегендерге колумдан келген жардамды кылам. Демек, жубайыңызды деле ошол жака барып жардамдашып тапкан окшойсуз. Алайдан, Алайдан. Жубайымды бияктан эле тапкан, Бишкекте мен өзүм мурун туруштурчумун, азыр деле бар.
мындай Кыргызстан ичинде тоолорго Коркпойсуң э мындай көрүнгөндө? Мен мисалы үчүн бир ишти баштагандан коркуп жүрө берем да. Сен болсо туруп уштурасың, мисалы үчүн бизнес ачасың. Корккон билбейм, эми коркпош керек да. Жанагы орусча сөз риск деген бар го. Риск кылыш керек. Артка кетсең дагы, алдыга кетсең дагы тобокел кылып башташ керек. Жүрө берсең, жүрө бересиң да. Ошол жака тоого турга катталып барып калган, анан ошол жактан жагып калып, таанышып, номерин алып, анан үйлөнгөнбүз. Жакшы. Негизи эле жубайга аябай камкор адам катары билем. Анан жубайың менен биргеликте маек бериш десем дагы бул нерсени туура эмес кабыл алды, эми ал нерсеге баш тарттыңыз. Деги эле ушул коомчулукка өзүңдүн үй бүлөңдөгү болуп жаткан кыймыл-аракеттин баардыгын чагылдыруу, эми блогерлер основной. Ушул нерсе туурабы сен үчүн? Же үй бүлөнү көп деле коомчулукка көрсөтпөй эле коюш керекпи? Эми мен блогер дегенде көбүнчө мен өзүм намаз окугандыктан мындай динге жакыныраакмын да. Эми көпчүлүк блогерлер аял деле блогер, өзү деле блогер мындай өзүнүн жашоосун чыгалдырат. Кызыктуу да, мисалы элдерге ал нерсе да кызыктуу. Балким мен чыгарсам деле болмок. Бирок ошол нерсе менга аябай тоюмда чыгып кетти. Анан ошо тойдо деле чыгарбай койсом болмок экен дедим, эми мейли дедим. Негизи чыгаргым келбейт да, өз үй бүлө катары эле ошол үй бүлөнүн бекемдигин, үй бүлөнүн мындай бир түбөлүктүүлүгүн каалабай эле ошол үй бүлөмдү, негизи аялымды, кызымды андай деле чыгара бербейм. Өзүм блогер болгон катары блогдорду, ушундай маектерге келип, интервьюларды берип турам. Ошо тойдон кийин дагы көп телеканалдар чакырды. Жубайың менен маек берсең кандай болуп атат, жашоо турмуш кандай болуп атат деп, анан көпчүлүк чыгарбаган, жубайым жөнүндө чыгарбагандан Инстаграмдан көп жазышат да, жашап атасыңбы, эмне ажырашып кеттиңби деп, ушул суроолор толуп кетти да. Анан бул нерсе менин оюм боюнча бул ушул туура эмес суроо да, негизичи. Жок, жашап атасың. Коюп туруңуз, азыр айтам дейсизби? Аягында айтам. Кыргызстанда ушул көнмүш адат болуп калган эми жакшы жактары да бар, жаман жактары да бар ар бир жердин. Анан ушул суроону мисалы бизде бербейт да. Бизде ан нерсе жок да, ажырашты деген нерсечи. Анан аябай сурашат да. Анан негизи эми үй бүлө кургандан кийин жашаш керек да. Мисалы ажырашыш үчүн бир үй бүлө курбайсың да. Кандай кырдаал болсо да эркек эрктүү болуш керек да. Аялдын анча мынча мындай бир сабырсыздыгына, анча мынча уруш талаштарга мындай немеңди кармап, эркиңди кармап, мындай үн чыкпай, сабыр кылсаң бул улана берет да, акырындап жубайың дагы ошого көнөт да. Ошондуктан мен деле турмушумда көп болду. Негизи үйлөнгөнүбүзгө 2 жылдан ашты. Кудайга шүгүр бир кызыбыз бар. Азыр 1 жаш 2 ай болуп калды. Басып калды. Анан башында көнө алышпай кыйналыштык да экөөбүз теңчи. Анан мен аябай сабыр кылдым да, дуа кылдым. Анан негизи жашап атабыз. Мисалы үчүн баары бир сенин түшүнүң башка, жубайыңдыкы башка да. Мындай салттан түшүнбөстүктөр, ушундай нерселер орун алат экен да. Сенин ушундай нерсе болбойбу? Салт эми Кыргызстандын ичиндеги салт аябай эле жакын да, мисалы. Бир аз баткен эле башкача болбосо, Кыргызстандын салты бири-бирине аябай эле жакын да. Памир менен Кыргызстанды такыр салыштырып болбойт. Асман менен жердей да. Бизде мисалы турмуш курарда, мисалы кыздын үйүндө той кылынат. Эми ал Памирдеги той дейличи. Биякта мисалы мен жубайымды алганда үйдөгүлөргө апардым. Такыр башка, алар менен маек курган башка. Биздегидей жандай эми бияктагыдай неме болбойт да. Эми кандай бир отуруштар болушу мүмкүн, же кудаларды чакыруу, андай нерселер жок да биздечи. Эми бирок мен өзүмдүн мындай жеке түшүнүгүм боюнча мындай көндүрүп кеттим да. Ал кайнене, кайнатама да үй бүлөмө барып турам. Алар менен да маектешип турам, анан келинчегим деле бат эле көнүп кетти бизге. Айтып берип турам, анча-мынча сөздөрдү үйрөндү биздин тилден дегендей. Демек, кыйналуу деген нерсе болгон эмес. Апаңыз кандай кайнене болуп атат? Апам жакшы атам, апам жакшы кайнене болуп атат. Бир туугандарым да жакшы кабыл алып атат. Болгону бизде неме болду деген нерсе ал салттын түшүнүктүү эмес, бул жактагы талап, кыздардын талабынын немесинен бизде анча мынча уруштар болду. Эми ал нерселер жеңип кетти. Азыр Кудайга шүгүр, азыр жакшы. Ол кыздар көп нерсени күтүп алат экен. Балким биз ал нерсени маани бербейбиз. Силер аларда көп нерсеге сөз берип койсоңор да турабы? Жок, сөз деле бербейбиз негизичи. Анан ошол сизге да кеңешим буюрса жакшы жашаңыз дейт.
Сизде жакшыбы жашоо деген. Жакшы. Буюрса, бүгүн 14 февраль. Бүгүнкү күндү майрамдайсыздарбы үй бүлө? Мен майрамдабайм, негизи 14 февраль сүйүшкөндөр күнү дейт. Сүйүү бир күнгө байланган эмес. Жана эле айттым да, калпак кийүү бир күнгө байланган эмес. Деги эле бир кандайдыр бир нерсе бир күнгө байланган эмес да. Жаңы жылды деле айтабыз, бир күн дейбиз. Ноорузду деле бир күнгө эмес, сүйүү бир күнгө эмес, сүйүү түбөлүктүү болуш керек. Ошол ар дайым урматтап, күн сайын ошо сүйүп жүрсөң, жашап жүрсөң, ошол сүйүү деп ойлойм да. Бир күндүк 14 февралды сүйүү күнү деп билбейм мен. Мен 14 февраль билбейм, мен өтө деле жага бербейт да магачы. Майрамдагандар жакпайт. Башка мындай бир кээ бир мисалы 5 март дагы кандай Кайсы туу күн, майрамдарды мисалы мамлекеттик бир кээ бир күндөр бар го. Ошол күндөр жагат, мисалы туу күнүбүз жагат, 5 март аккалып 1 июнь балдар күнү дейт. Ал дерседе өтө деле бир неме жок да, мындай жаман көрүнүш жок да. Рамазан айы келатат мына жакында, Ороза айт, Курман айт, дагы кандай десем, ушундай күндөр негизи жакшы эле, туура эле көрөм. Мисалы сүйүү күнү деп баштап калдык. Сүйүшүп, күйүшүп үйлөнгөндөр аябай көп Кыргызстанда. Бирок ошол эле учурда ажырашкандар андан көп. Ооба. Коомдо көрүп атасың, кандай аял кишиге койгон зомдуктарды көрүп атабыз. Өлтүрүп салгандарын, кулак мурдун кесип салгандарын көрүп атабыз. Булар боюнча оюң кандай? Билбейм, мен Сырттан келип караган адам катары, 8 жылдын жүзү болуп калды. Ушул нерселер сага кандай таасир берди? Эмес, бул кулак мурдун кесип, зордук, зомбулук кылуу бул өтө бир адам кылган иш эмес го деп ойлойм да. Бул өтө эле бир чоң кылмыш да. Бул адам эмес да алчы. Кантип дили барат, душманы болсо да аны кылгысы келбейт го адамчы. Мен ушунчалык немейм да. Анан берки сүйүшүп, күйүшүп жашап кеткендер да бар. Жашообузда негизи баарын айта албайбыз да, ажырашты же жашады деп. Ажырашканда да бар, же жактырбай алып туруп ажырашып кеткендер бар, же жактырбай алып туруп жашап кеткендер бар. Бул адамдын өзүнүн эмесинде да, сабырдуулугунда, эрктүүлүгүндө, ошол жашап кетүүсүндө да, иманында да негизи. Анан негизи сүйүү деп мен деле мурун сүйлөшүп калдым. Ошону кийин мындай таасири тийди да, терс таасиричи. Мисалга кандай? Сүйлөшүп жүргөндүн терс таасири тийди да магачы. Мен сүйлөшүп жүрдүм мурунчу, кадимкидей элечи. Анан таасирин ушундан байкадым. Кийин уруш талаш, мындай бири-бирибизге түшүнбөстүктөр, анан мурун мындай элең, азыр мындай дегендей мындай нерселер болот экен да. Ошол учурду үйлөнгөндөн кийин гана жамансыңбы, жакшысыңбы ошондон кийин көрсөтүш керек экен да. Ошол сүйүү деп мурун жакшы жагыбызды мындай өтө сулуу көрүнүп алат экенбиз, өтө кооз, өтө мактанып алат экенбиз да. Үйлөнүп жашагандан кийин анан турмуш тиричилик башыңа келет экен, аялыңды багыш керек, же аялыңды тамак кылыш керек дегенден кийин анан характерин дагы, сен дагы бир нерсеңди көрсөтүп баштайт экенсиң. Мурунку сүйлөшүп, сүйүү болуп, мындай жолугуп, романтик болуп, жолугуп кафеде чай ичип, же бир гүл берип жүргөн алар болбойт, жоголот экен да. Ошондуктан ошол терс таасирлер кийин дейт. Ошондуктан жалпы жаштарга үйлөнөм дегендерге мен бир кеңеш айтат элем. Макул болсоңуз деген. Турганбайдан үйлөнө турушуларга мурунда кеңеш болчу. Алтын кеңештер. Негизи өтө деле акылман эмесмин. Жаман көрмөңүздөр, акылдуу болуп кетиптир деп жазып. Үйлөнгөн адам катары мындай 2,5 жыл жашаган адам катары эми айтып атам. Мурун нерсени айтпайт элем. Ошо ала турган адамыңар болсо, ошол үйлөнүп, сүйлөшкүлө, аз сүйлөшкүлө, канчалык аз сүйлөшсөңөр, ошо силер үчүн өтө пайда. Же сүйлөшпөй 1-2 жолу үйлөнгөнүңөр, бул силер үчүн дагы да пайда. Анткени ал кыз билем деген менен 1 жыл сүйлөшөсүздөрбү, 8 жыл сүйлөшөсүздөрбү, же өмүр бою сүйлөшөсүздөр, эч качан биле албайсыздар да. Үйлөнгөндөн кийин гана бардык нерсе ачыкка чыгат да. Ошондуктан аз сүйлөшүп, эртерээк нике кыйып үйлөнгүлө. Жигиттер, кыздар дагы, силер дагы ошол өзүңөргө жаккан, бул көңүлгө жагыш керек экен да. Негизичи көңүлүңөргө жаккан жигит мырза болсун, же көңүлүңөргө жаккан кыз болсун, же досум сунуштабат деле, же ата-энем сунуштабат деле деп эми Кыргызстанда тандамай бар да. Бул тандамай эми жакшы эле нерсечи. Муну жаман бир көрүнүшү жок да. Ошол жактырып, көңүлүңөргө, силер анткени ону менен өмүр бою жашайсыңар да. Ошондуктан көңүлүңөргө жаккан бир кыз менен, жигит менен сүйлөшүп, эртерээк үйлөнгүлө. Ошондуктан ошондо пайда берет. Ан тойду дагы мен дагы той кылдым. Ошол той дагы мен үчүн ысырап болуп калды деп кийин ойлодум. Чакан эле тойду дагы
өтө бир ысырапкерчиликке алып барбаш керек экен. Тескерисинче үйлөнгөндөн кийин карызга батып кыйналып калат экенбиз. Баштан өттү, карызга аттыкпы? Кайра эле айланып келип биз жигиттердин башына келет экен дегенде кыздарга баары бир аны айта берет экен. Ошон үчүн тойду да мындай өтө бир мындай чакан эле кылганга аракет кылыш керек экен. Ол көрүш керек, бул көрүш керек деген бул бир эл көрсүн экен чындап. Элге тамак бересиң. Элге эле бир 2-3 сааттык эле бир кызык экен да, андан ары сен эле андан көрө ошол кеткен акчаны ошол кийинки нерсеңе алсаң, үйлөнгөндөн кийин бир керектүү нерсеңе алсаң, бул көпкө бир колдонуп, сага бир пайдасын тийгизет эле да. Ошондуктан ушул нерселерге маани бергиле, жакшы тандагыла, анан өтө эле эрте сүйүүгө батып кетпегиле, окуп атсаңар окуңарды окугула, бүтүп алып, үйлөнгөндөн кийин кылып алам деген болбойт экен. Ушул нерсени да айтып кетейин. Өзүң мындай билим тармагынан Билим тармагында мен үйлөнгөндөн кийин ошо киреше албай койдум да. Негедир ушул иш кылыш керек деген эле бир окуш керек экен, убакыт бөлүп. Бир окуунун өзүнүн учуру болот экен, иш кылуунун өзүнүн учуру болот экен да. Үйлөнгөнгө чейин студент болобуз го. Мындай окууга кызыгуу болот, көп убактыбыз болот, китепканаларга барыш керек, тилдерди үйрөнөм десе ошол учурда үйрөнүш керек экен. Үйлөнгөндөн кийин анан дагы да окусаң болот, убактыңды бөлүп, бирок өтө көп бөлө албай калат экенсиң да. Өтө көп. Ошондуктан окууну учурунда окуш керек экен, ишти учурунда кылыш керек экен. Шашып үйлөнө алдым деп ойлобойсуңбу? Жок, ушул нерсени айтайынчы. Эрте үйлөнгөн аябай жакшы экен да. Ошондуктан бутка туруп үйлөнүш керек, же шашпай бир иштеп келип үйлөнүш керек. Эч нерсеңиз жок болсо деле үйлөнүң. Менде деле мисалы азыр үйүм жок, мисалы квартирада деле турам. Азыр машинам деле жок, азыркы учурда бизнес баштагам, бирок машинам жок да. Иш нерсем деле жок да. Ошондуктан эч нерсеге карабай эрте үйлөнсөңүздөр, бала кыздарыңыздар эрте жетилет, анан жашоого болгон көз карашыңыздар эрте жетилет. Үйлөнгөндөн кийин мындай бир туруктуулук пайда болот. Үйлөнгөндөн кийин бир мындай бир жакшы бир мындай бир кадимдей серьезный адам болуп калат экенсиң да. Чоң иши. Ага чейинки башка экен, буга чейинки кадимдей үйгө шашып калат экенсиң, үйдө үй бүлө күтүп атат деген бир сезимдер болот экен. Дагы эмне десе, мындай бир акчаңды топтоп баштайт экенсиң, мындай бир ояк буякка деген нерселер болбойт экен да. Мындай бир өзүңдү бир токтотот экенсиң да кадим. Ошондуктан ошондой токтолом десеңиздер, эрте жетишем десеңиздер, жашоого болгон көз карашыбыз эрте жетилет десеңиздер, анда эртерээк үйлөнүңүз. Жокчулуктагы ыз учууну көбүрөөк пайда кылбайбы? Мисалы үчүн квартирам жок же автоунаам жок же ишим жок деп үйлөнүп. Буну эми түшүнгөндөр түшүнөт. Мисалы кээ бир кыздар аябай талап кылат. Үй болуш керек, машина болуш керек, же акча болуш керек. Негизи аны кыйнабаш керек да. Экөө бир жокчулукта жетсе деле жакшы. Эми бар болсо ал деле жакшы, аны деле жаман дебейм го. Бирок ага карап өмүр өтүп кетпеш керек да. Жокчулук кыйнабаш керек, кыздарыбыз түшүнүш керек. Мырзасына тийдиби абалынан караш керек. Аны муну алып бер дебей бериш керек. Жашоосунда неси бар, бир көйнө бар, эки көйнө бар, ошону кийип туруш керек убактылы. Баягындай экөөсүң үйгө шаша алып отурган бай негизи эле. Алдыда буюрса дагы кандай пландарың бар, ошол боюнча угалы? Алдыдагы пландар буюрса ошол эт дүкөн ачтым. Биринчиден адал, таза, элибизге мындай адал тамакты жеткизели деп өзүм ошо эт дегенде ушундай аябай изилдейт элем да. Анан ошол улуттук дүкөн ачтым, 2 дүкөнүм бар. Ушуну эле ишке ашырып, бир жакшы бир элдерге таанытып, элдерге бир жактырып, элдер ушундан бир жакшы бир нерселерди алып, өздөрүнө пайда көрсө, адалдыгына жана кийимине улуттук баалуулук көтөрүлсө, анан ушундан бир түшкөн бир кандайчалык деңгээлде каражатты ошол памирлик туугандарыма бир мектепке бир жумшайымбы, же бир үй бүлөнү көчүрүп келүүгө жумшайымбы, ошого ниет кылдым. Ушуна түшкөн беттен дагы, брендтен дагы түшкөн каражатты ошол памирлик туугандарыма канча бир бөлүгүн памирлик туугандарыма бир кайрымдуулук жагына да коротоюн деп бир жакшы бир ниет менен баштадым. Буюрса бул ишимде дагы албетте биринчиден Кудай Тааланын жардамы менен, экинчиден ошол мени сыйлап, мени урматтаган кыргыз элимдин колдоосу болуп турса, буюрса ишке ашат деген ишеничтем. Буюрса биз дагы колдогонго даярбыз. Рахмат. Негизи эле иштеген ишиңе ийгилик. Рахмат. Эң башкысы адал эмгек менен тапкан нерсе жугумдуу болот дейт. Рахмат. Сиздерге рахмат. Биздин жакшы көргөн көрөрмандарыбыз үчүн жакшы бир каалоо тилегиң болсун, анан маекти жыйынтыктайлы. Жалпы Solo Media YouTube каналынын көрүүчүлөрү, сиздер менен бүгүн биз Таңнур эжебиз жана мен болдум. Буюрса ушул маекти көрүңүздөр, жакшы ой пикирлерди жазыңыздар, суроолоруңуздар болсо жазыңыздар. Кудай Таалам ар бир көрүп жаткан инсандын үй бүлөсүнө иман, бакыт, кең пейилдик берсин. Ар бириңиздердин ишиңиздерге жаратканым күч кубат берсин. Ар бириңиздерди жакшы көрөм. Аман болуңуздар.
сак саламатта кийинки эфирден көрүшкөнчө деп коелу.